Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи, педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмү. Бирге жүрсөм кыргыз тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Аттуу алыкул Осмонов саптары менен бүгүнкү сабакты баштайлы. Куратордук саат БКМ бюджет 0120 тайпасы үчүн. Куратор Нурматова Майрамгүл Нарбековна. Улуттун улуулугун даңазалаган тил аттуу сабагыбызды баштайлы. Куратордук сааттын максаты: тилдин кыскача тарыхы менен таанышасыңар, улуулугун, баалуулугун түшүнөсүңөр, ырларды окуйсуңар. 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун, тактап айтканда 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРнин Жогорку Совети Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө, ошону менен бирге коомдун руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүгүртүүсүнө, эне тилдин кадырын көтөрүүгө ташталган зор кадам болгон. Тил улуттун баа жеткис зор байлыгы. Тил улуттук руханий курал. Ал улуттун мүнөзүн, өз алынчалыгын айкындайт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил, кыргыз тили бардык мекеме ишканаларда, уюмдарда, билим берүүдө, маданият, массалык маалымат каражаттарында, байланыш тармактарында, илимде, мамлекетте жана башка бардык тармактарда колдонулат. Мамлекеттик тил бул мамлекеттеги улуттардын ортосундагы байланыштын, пикир алышуунун куралы. Тил деген эмне? Адам баласы бири-бири менен пикир алышып, өз ара мамиле курууда тилди колдонору чындык. Адамдардын тили жандуу процесс. Тээ ал мустактан бери эле адам менен анын тили эри шакка өнүгүп өсүп келүүдө. Тилдин тарыхы элдин тарыхы менен, элдин тарыхы тилдин тарыхы менен тыгыз байланыштуу. Тилсиз өткөндү, учурду жана келечекти элестете албайбыз. Ошондуктан тил коомдук көрүнүш экендигин моюнга алышыбыз керек. Демек, эл өз тилин таштап башка тилге өтсө, анда ал тил жашоосун токтотот. Жашоосун токтоткондон тилдин эсебинен экинчи башка тил өнүгө баштайт. Адам баласынын биринчи сөздү качан, каерде айткандыгын так аныктоо эч мүмкүн эмес. Бирок ошондой болсо дагы француз окумуштуулары адам баласы айткан алгачкы сөздөр өз, бөтөн, дос, кас, жакшы, жаман деген түшүнүктөрдү билдирген деп болжолдошот. Адам баласында тыбыш жасоочу атайын тубаса органдар жок. Бул функцияны адамдагы, жалпы эле жаныбарлардагы башка милдетти аткарган органдар тиш, таңдай, кекиртек, эрин, өпкө, нерв системасы атайын ылайыкташуу аркылуу аткара башташкан. Демек, сүйлөө адам баласына тубаса ага гана энчилеп берилген. Муундан муунга табигый түрдө берилүүчү өзгөчөлүк эмес. Ал адам баласынын коомдук социалдык турмуш абалы менен иштелип чыгуучу ишмердүүлүк жөндөмү, артыкчылыгы. Бул ойду азыркы мезгилдеги мауглилерди, айбандар багып алган балдарды, башкача айтканда, изилдөө иштери да аныктаган. Ошондон улам, эгер башка планеталардан келгендер ымыркай баланы багып алгылары келсе, бала үчүн алардын тилин үйрөнүү анча кыйынчылык туудурбайт. Дүйнөдөгү тилдер морфологиялык түзүлүшү боюнча 3кө бөлүнүшөт. Биринчиси агглютинативдик тилдер, сөздүн уңгусунан кийин мүчөлөрдүн тизмектелип жалгануусу менен өзгөрүлүүчү тилдер. Мисалы, жардам, даш, чууларды. Демек, бул уңгу мүчөнү өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр, ушуга жараша өзгөчөлүгү бар тилдер. Бул тилдерге эмгекчилердин жана башка ушул сыяктуу. Бул тилдерге түрк тилдери, башкача айтканда казак, кыргыз, өзбек, түркмөн, алтай, якут, татар, башкыр, карагалпак, хакас, азербайжан жана башка жана монгол тилдери кирет. Андан кийинкиси флективдүү тилдер. Уңгу менен мүчөнүн айкалышынан уңгунун алгачкы түрү жана курамы өзгөрүп, уңгу менен мүчөнүн чеги өзгөрүлүп кеткен тилдер. Мисалы, сон, сна, писать, пишу, дай, давать. Башкача айтканда, булар орус тили, украин, немец, француз, латын, араб, еврей жана башка тилдери. Аморфтук тилдерге болсо, бул сөздүн уңгусуна мүчөлөр уланбай турган тилдер.
Вьетнам, Кытай, Япон жана башка тилдери кирет. Генетикалык жагынан кыргыз тилибиз Алтай уясынын түрк тобуна кирет. Ал эми тил изилдөө иштери Байыркы Индияда башталган. Байыркы индиялыктардын диний кийимдердин тили грамматикалык мүнөздө иликтенгендиги бизге маалым. Индиялыктардын лингвистикалык эмгектери кошуна өлкөлөргө да өз таасирин тийгизген. Будда дининин таралышы менен Кытайга тараган. Персия аркылуу Грецияга белгилүү болгон. 11-кылымдан баштап алардын идеясы арабтардын тилине, илимине таасир берген. Арабтардын илимине. Европалыктарга 18-кылымда жеткен. Байыркы Индияда тилди изилдөө иштери практикалык мүнөздө болсо, Байыркы Грецияда философиялык, педагогикалык көз карашта иликтенип келгендиги ырас. Кыргыз тилинин илимий жолунун ачылышы кеңеш доорунан башталат жана кызыл профессор Касым Тыныстановдун ысмы менен тыгыз байланыштуу. Бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар Уюму 7 тилде иш алып барышат. Алар орус, англис, кытай, араб, испан, француз жана немис тилдери. Учурда канча тил бар деген суроого ондогон жылдар бою дүйнөнүн көптөгөн окумуштуулары атайын изилдөө иштерин жүргүзүп келе жатса да, алигиче так жооп берише элек. 4000ден 7000ге чейинки ар кандай сандар айтылып келе жатат. Бул көрүнүш баарынан мурда тилдердин жандуулугу менен түшүндүрүлөт. Айрым тилдер колдонуудан калып өлүү тилге айланса, айрым тилдердин диалектикалары алыстап отуруп өз алдынча тилге айланышы, кээ бир тилдерде абдан эле аз сандагы болгон ондогон адамдардын сүйлөшү башка өнүккөн же көп сандуу элдердин сүйлөгөн тилинин майда тилдерди жоюп жибериши жана башка ушул сыяктуу себептерге байланыштуу сандык өзгөрүүлөр дайыма болуп келет. Дүйнөлүк экинчи согуштан кийин жер шарында 12.000ден ашык тил болсо, 50 жыл ичинде алардын 6000ге жакыны жок болуп, азыркы күндө дүйнөдө 6200 тил калды деген маалымат бар. Жан дүйнөмдү жаркыраткан, агарткан, жалгыз гана кыргыз тилге сыйынам. Жашоо турмушту тиретип üşүтсө, жалынына шул тилден чылынам. Эне тилдин тагдырына жаначып, эне тилдин тазалыгын талашып, тилдин тилге тийбестигин залалы Чыңгыз агай түшүндүрдү жаначып. Ашкан иштин да жатышы бар, чындыктын да чыгышы, батышы бар. Чытырмандын кудайы бир эле эмес, чымындын да чыгуу акысы бар. Сайдын да башталган башаты бар, саяпкердин сактаган такасы бар. Өрөөндөгү кенедей өсөндүн да өз тилинде жардаган бакасы бар. Кыргыз тилим кыргыз үчүн жаралган, кымбат баасын улутунан алынган, биринчи эле аба деген сөз чыгып, билесиңби эне тил деп саналган. Unutpagın kırgızım, unutpagın. Öz elingdi, öz dilingdi uluktagın. Düğüne kezip kança tildi bilsen dağı. Kırgızmın dep tiling meni sıymıktangın. Ukkun elim, kırgızım, bilip algın. Öz elingdi, öz dilingdi suyup algın. Başka tilde erken söylesen da, öz dilingdi ırday bilgen adam bolgun. Kırgızmın dep orusçalap süylөгөн бар. Kırgızmın dep kırgız tilin bilbegen бар. Kayınsını başka tilde süylöböstön. Kırgızsın mı? Kırgız tilin bilip algın. Жыргагандын бар эле турмуш эмес, жылт эткендин бар эле жылдыз эмес. Билебиz деп төштөрүн капкан менен билбегендер өз тилин кыргыз эмес. Айткылачы досторум, кыргыз тили кимге керек? Улут тилин билели деп айткан сөзгө эмне себеп? Кыргыз тили жашап турса, биз чыныгы улутпуз, ата-апа деген сөздөр бар үчүн биз улукпуз. Дүйнөдөгү бардык элдин ыйык көргөн тили бар. Ошол тилди сыйлаш үчүн опол тоодой дили бар. Кыргыз тили бизге керек. Биз кыргыздын уулубуз, эне тилин сактай билген жаңы доордун муунубуз. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили. Түрк тилдеринин курамына анын ичинде кыргыз кыпчак тобуна кирет. Кыргыз Республикасынын түптүк калкынын Кытайдагы Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Каракалпакстан, Оганстан, Туркия, Орусияда жашап жаткан кыргыздардын эне тили. Болжолдуу эсеп менен дүйнө жүзү боюнча кыргыз тилинде 5.100.000 адам сүйлөйт. Тил улуттун куралы демекчи, кыргыз тили поэтикага эң бай тил. Тилибиздин улуулугу анын чыгармаларында. Төрөлгөн наристесин бешигыр менен алпештеп, сүйүүсүн, ак сезимин лирика менен аздектеп, кайгы салган күндөрүн, комуздун коштоп күүлөрүн, тил байлыгы улутумдун деп, кыргыз экендигиме сыймыктанып жүрөмүн.
Эне тилибиздин улуулугун, баалуулугун даңктайлы, барктайлы. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.